Ассаламу алейкум. Бар эле өзүн эң жакшы адаммын деп ойлойт. Анығында эң жакшы адам ким? Угабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям кутту хадистеринде мындай деп айтты. Биринчи: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама." Силердин араңардан эң жакшылары Куранды үйрөнүп, аны башкаларга үйрөткөндөр. Сахих Бухари. Экинчи: "Инна мин хиярикум ахсанакум ахлаqa." Силердин араңардан эң жакшыңар эң жакшы кулк мүнөздүүңөр. Сахих Бухари. Үчүнчү: "Хайрукум хайрукум ли ахлихи ва ана мин хайрикум ли ахли." Силердин араңардан эң жакшылары үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар. Ал эми араңардан үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылганы менмин. Сахих ал-Бухари. Төртүнчү: "Хиярукум ман ат'ама ат-таама." Силердин араңардан эң жакшылары аштарды тойгозуп тамак аш бергендер. Муснад Ахмад. Бешинчи: "Инна хияран наси ахсанухум qadaa." Силердин араңардан эң жакшылары карызды өз убагында жакшы кылып кайтаргандар. Сахих Бухари. Ал эми силердин араңардан эң жаманыңар Аллахтын буйругун аткарбагандар, Аллахка шүгүрсүздүк кылгандар, Аллахка каршы чыккандар, Аллахтын буйруктарын аткарбай жүргөндөр силердин араңардан эң жаманыңар. Аллах Таала барыбызды мындай болудан өзү сактасын. Барыбыз мүнөлөргө тынчылык жана береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.